жанагынтип сменага анча мынчага чыгып ошентип стабильный заправканы дагы унутуп калдым да. Себеп дегенде мурда күн сайын иштегенде ар сменанын аягында толтуруп эртеңки күнү даярдап болчумун да. Анан кийин 2 жолу 3 жолу жанагы 16 сентябрдан кийин эме аралашып кетти да, күн чыкпай чыгып. Ошодон кийин заправкага деле акча жок да. Кече деле бир заправкага кичине иштемиш болуп эле анан тоже обратно барып бүгүн азыр арендагыны жаптым. Саат 1:30 болуптур. И газга иштедим да, мындай айткандачы. 2200 сом. Азыр как раз ошо эме жакта старый толчоктокко карасам газ жок. Жакыныраак жерде. Анан кийин партнерликке келип туруп, келсем бул жактагы заправкалар жана как раз 10 мүнөттө бүтөт дегенден күтүп отурган кез. Ассаламу алейкум баарыңыздарга, жалпы такси коллегалар, жалпы таксиде иштеп жаткан мекендештер. Бүгүнкү сменада канча сом табабыз, канча сом болот? Типа өзүңдүн машинаң менен саат 2-де чыктың жумушка деген тематиканы коюп туруп канча сом иштегениңизди көрөбүз. Атак бул убакытка чейин мен 10 заказ кылдым, 2200 сом. Аренда кичине газга, образно. Аз газ куям, дальше улантабыз жумушта. Партнер нефтке келдим. Бул жакта жүктөрдү жүктөп атат. Мен болсо кичине шамшум этип линияга чыктым кайта. Мынаке. Так, 10 заказ кылганмын. Эме. Мынаке бул жагы 4.97 рейтинг. Золото. Золото аз калыптыр, буйруса. Так. Булардын бардыгы подключенный. Пока заказ жок. Тариф Комфорт мен Комфорт плюс. Баланста 634 сом. Бул күндөрү чыккан жокмун, өзүң билесиңер. Бул күндөрдөн чыккан өзүң билесиңер. Бул күнү чыгып туруп арендага газга иштеп жаптым. Бул күнү арендага газга иштеп жаптым. Булардын за счет этого. Жаттым, кече арендама газ иштедим. Бүгүн эми уже иштейин деп чыктым. А то теке жок калды. Так, что там, пока заказ жок пока что. Ну ладно, күтөбүз. Почти что жарым сааттан өтүп заказ берди. Плюс 70 менен Бишкек коллективная улица до Берекет Грандка кеттик. Ош базарга. Бисмиллахиррахманиррахим деп улантайлык. Так, ошентип Берекетке келип калдык. 31 мүнөт жолдо жүрдүк. 377 сом, 400 сом берип кетти. Так, линиядан чыкканбыз. Азыр линияга кайта киребиз. Бул жакта чөкчүмө болуп атат деп улантабыз. Сүйүнөбүз да, бизче могу дырың деген звонок келгенде. Так, 400 метр 202 мүнөт менен 60 сом менен Фучикадан Анкара 1.19га барат экенбиз. Ну чё, поехали. Так, вроде здесь, да, поближе эле экен, ага. Ну кеттик. Айланып тегеренип Анкарага келдик. 366 сом. 1000 сом берди. 634 сом зачы бердим. Эми ичим ооруп атат. Туалет табыш керек. Бул жакта туалет бар экен. Сураштырыш керек болуп жатат дейт го. Надо найти. Жакшы мыяка кирип туруп аягына чейин келсем, жакта туалет бар экен да. Жыргализм бул деген өтө жакшы. Плюс 70 менен Призная подача Комфорт Анкара 2 адам проспект Чыңгыз Айтматова берем. И поехали. Канча экен бияка чейин? 26 мүнөттө барат экенбиз, да? Ладно, кеттик. Жумушту улантайлы. Туалеттен чыктык, биякта бар экен туалет. Барып келдим, короче. Ушундай көчө туалеттер эмнеси жакшы? Келгенден кийин эме чыгасың го туалеттен, чыккандан кийин артыңдагы кире турган адам там сасыттың же мындай деген тема жок да, ал жак итак эме го. Неле туалеттин өзү нормально чыттанат го. Ошого денең кирип чыгасың да. Тети жерде туалет экен көрсөтөм, тетине. Туалет. Бирок кийим сасып кеткен да бир аз. Ладно, көрөбүз азыр. Так, завершаем. 25 минут. Остановкага келип калды да, точкасы. Кийинки столкновка шактарда 335 сом. Так,
Так, поехали. Что там? Мен ушақтамын, на месте. Блин, автобуста жылбай тұрып алды ғой. Мен келдим бұл жаққа, Ну, где ты? Пассажир ты мой. Яндекс такси жана Яндекс доставканын официалдуу партнердун паркын издеп жатсаңыздар, жигиттер, мен сиздерге условиясы жакшы паркты сунуштап кетмекмин. Бул парк Эксперт парк. Эксперт паркка кошулуп чогуу иштейли туугандар. Парктын комиссиясы суткасына болгону 55 сом. Сменага чыкса алынат, сменага чыкпаса алынбайт деген сонун функциясы бар. Бул постоянно иштей турган инсандарга, водительдерге сонун мүмкүнчүлүк. Ар заказдан алсын, ар заказдан 1% менен же ар заказдан ар бир стоимости болсун десеңиздер, bunday да функциясы бар. Ар бир заказдан либо 2% же болбосо 4 сом ала турган жолдору дагы бар. Акчаны алуу жолдору: запрос жөнөтөсүңөр поддержкага, через приложение сиздерге акчаңыздарды которуп берет. Без комиссии жана тез убакыттын ичинде. Поддержкасы дагы 24 саат боюнча 7 күн жумасына иштеп берет туугандар. Фотоконтролго өткөндөн кийин сиздердин баласыңыздарга бонус түрүндө акча дагы салып берет. Ошол үчүн эксперт кошулгандан кийин ар бир заказдын башында комиссияны деп ойлонбойсуңар. Бул дагы өтө сонун мүмкүнчүлүк. Эксперт паркта дүйнө жүзү боюнча рефералдуу программасы дагы иштейт. Бул рефералдуу программасы, эгерде сиздин атыңыздан Россия же Кыргызстандан водитель кошулган болсо, ар бир водительге 1000 сомдон сизге балансыңызга кошуп берет. Анан ушул паркка кантип кошуламын, каяктан номерин алам деген вопроско туугандар, сиздер үчүн могу сүрөттүн алдында номерлерге кайрылып туруп, ушул паркка кошулуп, эксперт болуп, водительдердин эң алдындагы сумманы иштеңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Жаңгыр да жаап келди. Так, биз 23 мүнөттө келдик. Завершаем. 492 сом. Ошондо 19 сом бонус берген, 511 сомго келиптирмин, а? Так, что там, кандай биякта? Коэффициент жок жактап турам. Бирок коэффициент менен бербейби айырмасы эле жок го дейм, но 170 сом менен. Так, Михаил Фрунзе барат экен, да? Кеттик. Жаңгыр жаап келди, катуу эле. Жаңгыр жаады дейт го. Так, бияка токтоп жол жабык да. 33 мүнөт. Карта жоголуп кетти, короче, жол навигациясы түшүнбөй калдым мен. 383 сом. Жанагы заказ сүйүндүрүп, бул заказ жайлап койду го. Каякта экен? Обратно экен, да? Буруп кеттим, ёлки-палки. Кечирип койгула. Так, бул обратно карасаң, карта жок да. Жол көрсөтпөй атат. Навигация салынган жок. Эмнеге мындай болуп калды? Жамгыр кайра күчөп кетти го я. Так, 23 мүнөттө келдик, 24 мүнөттө кой берели. 322 сом. Айттым го жана, жемди жакшы таштап туруп кайра эме койду. Так, кийинки заказ бияка. Текен, үчө кеттик дальше. Кайка барам дейли. Касымга Тыныстанова барат экен. Короче, ушу жамыр жааганда пробка башталганы белгисиз болот да. 54 мүнөттө келдик. 497 сом. Короче, мындай болгондо резко эле эме кылыш керек экен. Кетип калыш керек экен. Домойчу. Андай болуп эле, короче, поехать с заказом по пути. Поехали. Заказ күтөбүз. Ошентип саат 20:13, 564 сом. Жарым саатта келдик. Чатыркөл жака. Наличный 600 сом берди, 34 сом котордум. Күйүп атат прям. Но. Заказ жок, ошого не кылсам экен, эконом жандырат окшойм.
Короче, жана 4400 болду беле. Мына 4900 сом болду да. Ошондо мен бүгүн образна 176 километр жүрдүм. 13 саат машина жүрүп турат, но эртең мен 1,5 саат почти что жанагы эртең мен бала чаканы нака берки ташып, анан кийин биринчи заказды мен 9-дан өтүп алгам да. Ошондо жана 1 саат обедке кетсе 1,5 саат. 10 саат линияда тынбай иштесем, ушундай болмок экен да, 5000 сом. Ошо айтылгандай эле да, өз негизичи. Ошол эми дальше азыр көрөбүз эмеге. Үйгө заказ күткөнчө азыр могу видеону уже дальше монтаждап киргизем. Но образно түшүндүңөр да примерно. По факту тартканда ушундай экен да, эми жумасына 1-2 жолу тартып турам, ошентип по факту линияда канча болгон, не болгондордун. А так акчасы мына 18 заказ 4896 сом болду да.